Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı dostlar, hurmatlı жылқы сүйүүчүлөр. Оштон 3 айылындабыз достор. 3 ардан бүгүнкү чыгарылышта алдыңыздардагы кулунду бээлер оптон баада сатылат. Эркек ургачы бир шерге жетелек кулундар дагы арасында өтө көп экен. Биз сиздерге ушул бээлердин, кулунду бээлердин үйүрү менен сатууга чыгарып турабыз. Эгерде жакса келип соодалашып баалашсаңыздар болот. Чыгарылыштын маалыматын ушул бээлердин ээси Тагдыр ака экөөбүз силерге мүнөздөмөсүн толук жеткизебиз, баарын маалыматын беребиз. Тагдыр ака, ассаламу алейкум. Ва алейкум ассалам. Ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы. Тынчсызбы? Бээлер өткөндө келет дедиңиз эле? Үйүрү менен келет дедиңиз эле? Келиптир ака, жакшы. Эми канча баш бээ, канча баш кулун бар бул жерде? Bu yerdə 20 baş bey, bir uyuru, hala 8 qulun var. 8 kулун бар, бергир 29 баш экен, 29 баш. Бул ушул мына жалдуу үйүрү окшойт ушул, бул туура. Жалдуу uyuru. Бээлердин достор, сиздерге мындай аралатып бир сыйра көрсөтөбүз. Ошто жаагандыктан бир аз бээлер дагы суу болуптур. Мына ка достор, мына. Şu үйүрдүн жашын билбейсизби? Канча экен? 6 жаш. 6 жаш. Бою 1.60'ın üstü eкен, ha? 1.60'ın üstündөгү. Машалла, машалла, мынаке. Мынаке. Мына şu кулун эне бала эко? Эне бала. Эне бала. Кулуну ургачы эркек экен, ha? Erkek. Эркек экен, ha. 3 urgaçı, 5 erkek qulunдар. Кулундар 5 эркек, 3 ургачы. Могу жерде бир көкбе дагы турган эле, чоң бе экен. Баласы мен. Кулуну менен турган ал дагы. Жакшы, мынаке. Мына көкбенин кулуну достор, Мына кара. мына кара, аркаңга экти ак көрдүңүздөрбү? Азыр ушунда көрсөтөбүз. Жанат. Я, мына тууралуу башында маалымат берип коелу, Эгерде мына ушу көкбени эгер карап жакшы кылып алам деген болсоңуздар, Буну соёбуз. андан дагы жакшы. Эми союшка да калып кетсечи, а? Союшка да калып кетсе. Союшка да калып кетсеңиздер болот. Сынып алды буну. Бул фурадан түшүрүп атканда путун кичине кокустатып алыптыр достор. Анан мына ушу тайды көрдүңүздөрбү? Кулунда. Ушу энеси, мына эне бала. Ушунун баасы сиздерге отдельный экөөнүн эне баланын баасын азыр айтабыз. Биринчи эле ушуларды айталы. Б салган 1.70'ин тегерегинде чоң бе экен. Кулуну мынау көрдүңүздөрбү? Быйылкы жазга буюрса 1 шар болуп турган кулун. Ушунун эне баланын баасын айталы, биринчи эле, Басы Колго тийиш 250 түшө турган баа жок. Түшө турган баа жокпу? 250 миң сом эне баланы алып кете берет. Алып кете берет. Мына эркек кулун көрдүңүздөрбү? Бою дагы бийик. Далил катары азыр бир эм коonu жапшы алмак, бирок жана эми болот беле да. Азыр эми бул чөп балак сыпалышты. Мынаке. Бээлерди көрүңүздөр эми. Таңдаңыздар. Баары эти дагы жакшы. Жол жүрүп келди, бирок ошондо дагы эти жакшы кармалып келиптир. Жакшы кароодо келиптир. Тез келген окшойт, а? Тагдыр ака? 6 күндө келди. 6 күндө. Ана, достор көрдүңүздөрбү? Үйүр кайра турат эле жана. О, наркы кетиптир, а? Мынаке, биз видеонун жүрүшүндө сиздерге бааларын айтабыз. Сиздер мындай келип, видеодо дагы жакшы нерселер көзгө илешкен болсо, бирок келип көргөн башка экен. Келип көрүңүздөр дагы тандаңыздар достор мынаке. Бээлердин чоңдору. Бул жерде 1.50 бээнин өзү жок. Бардыгы ушу 1.60 үстүндөгү бээлер экен. Кулундары дагы мындай чекиргөз. Арка буйруктун аркасын көрдүңүздөрбү? Шу фурада ушул бир аз кысылып нетип келген бээлер. Эти баары жакшы. Байталдар дагы бар. Анан булар эми үйүрдөн токтоду, эми үйүрү жүрөт да анан да. Далил болуп жүрөт. Анан могу жерде 4 бээ бар эле. Алар бөлөк. Буларды ушу үйүр кошпой атат да. Кошпой үйүр. Бери кайдап көрсөтүп коелу ушунукан, бир бери кайдап келип койчу. Биз Тагдыр ака экөөбүз мындай кылып могу жагы оптон баада айтылат баасы. Булар сугарылды элек да. Суу дагы ичелек азыр. Эрте менен келип. Качан келди өзү? Кече келди. Кече кеч келди. Мына бул жагы эми эгерде азыр бир бааны айтат, оптун бааны эне баласын отдельный бээлерди отдельный айтат достор.
келип тандасаңыздар, балким bir үйүр бээ кылам десеңиздер болот. Бээлердин жашын билесиз барын эле? Тагдыр ака. Жашы. Жаш, а? Кары бээ көрүнбөдү ичи, а? Кары бээнин өзү көрүнбөдү. Мына жана жогоруда 4 бээ, булар өздөрү отдельно жүрөт экен. Буну үйүр кошпой атат. Булар башка коро экен эле, немеке, а? Тагдыр ака. Мына bir үйүр, bir коро, bir казайындан келди. Эми бээлердин баасын айталы, Тагдыр ака. Бардын эле ден соолугу жакшы экен, жана жогоруда көк бээден башка көк бээде эле жакшы бээ экен эле, просто кокустатып алыптыр да. Кокустатып алды, той шай дегендер болсо. Бирок сынгандай эмес да. Толго ушул бир оорутуп алган бирөөсү. Бээлерди айталы ака, сүйлөшөлү, кең баасын айтың эми. Бээлер мындай, биз алиги арзанга келди сатабыз, толго сатабыз. Буларды баасы 100 миңден 150 миңге чейин бээлердин өздөрү. 100 миң сомдон 150 миң сомго чейин, а? Тандаш, а? Келишебиз бул жагы. Анан булундарын 60 миңден 100 миңге чейин. 60 миң сомдон 100 миң сомго чейин, а? Бир гана о каратай гана 100 миң сом экен ошондо. Каратай ошо энеси менен сатылат. Энеси менен. Энеси менен бир сатылат. Потому что ошо 3 ай 4 айлык эле булундар дамалар бар эле. Энесин эмип жүрөт го жакшы. Энесин эмип жүрөт ооба. Булар 100 миңден 150 миңге чейин берет. Бээлерди бересиз, а? 100 миң сомдон тандап алып кете бересиздер. Базарда деле ушундай баада эми. Базарда деле ушул бала ака, жакшы баа койдуңуз. Жакшы баа койдуңуз. Чындыгында мына ушундай баада анча-мынча чыга бербейт. Биз дагы эми көрүп жүрөбүз, эки жакты тартып жүрөбүз дегендей. Энчи бап жакшы бай бээлер экен. Мына ушул звукту атайын коелу, ушу бээлер үчүнчү, бээлердин мындай реакциясын текшерип, кээ бир мындай бээлер бир жылкы жаныбар чарчап келгенде башын көтөрбөй коет. Булардын чындыгында зардасы дагы жакшы, анан ден соолугу дагы жакшы бээлер экен. Келип көрө бересиздер эми. Анан тандайсыздар бул жагын. Келип тандап алып кете бересиздер. Жакшы. Жана неме каякта кетти? Айгыр дагы. Үйүр мына жүрөт, а? Мына жүрөт. Ооба. Тагдыр ака, доставкалар уюштурулабы? Уюштурабыз. Кудай кааласа, а? Мынакей достор. Мындай бир жакшылык ишке келиңиздер дагы, содалашыңыздар. Дагы төртөө дагы кетти. Алар дагы ошобабы? Алар дагы баа азан койдук да ошо. Бери айдап коюңар кичине. 100 миңден 110 миңге чейин бере беребиз. 20 миңге чейин чөлөр. 100 миң олар неге арзан ака? Сатабыз да биз. Сатыш керек, а? Ооба. Только сатыш. Бул бээлер дагы ошо булардын бээлердин бою дагы бий экен. Дүкан дагы бир айдап келип койгон. Дагы бир айдап жана сөзгө алаксып кетип калыптыр дагычы. Ана башка кошпойт экен. Үйүр кошпойт да? Ушу үйүр боюнча ушул жерде bir үйүр экен бардык, а? Бардык, bir тол экен. Тамаша кылыңыздар достор. Видеонун жүрүшүндө сиздерге бир жакшы кылып көрсөтүп турабыз. Мынакей. Булардын баасын 100 миң сомдон баштап 120 миң сомго чейин деди. 4 бээни келип туруп 400 миң сом берип алып кетсеңиздер да болот. Бул жагын келишсеңиздер болот экен. Келишсеңиздер болот экен. Бирөө башка. Бирөө башкабы, а? Ана жазга пышты байталы, жазга пышты байталы. Кайсы жерде? Көкпү, мына ала. Пышты байталы ошо. Мына 120 берем мен. 120 бересиз. Аларды алса үчөөнү берем. 100 миңден берем. 100 миңден бере бересиз, а? Жакшы. Тагдыр ака, содаңызды берсин ака. Бир жакшы клиенттер келсин, мындай болгон bir үйүр бээни айдап кетиңиздер эми. Ошол кулундары менен үйүр дагы жакшы үйүр экен достор. Мына жанына жакындатпай атат негизичи. Үйүрүн дагы бир көрүп коюңуздар. Ака, үйүрдүн өзү канча? Келишебиз, а? Жакшы. Манага достор. Содалашабыз бул жагын, баалашабыз.